Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Силер менен кайрадан алгебра сабагында амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Сабакка даяр болсоңор дептер ручкаңарды алып, сабакка көңүл бурууңарды суранамын. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы натуралдык көрсөткүчтүү даража, даражалардын касиеттери, даражалар менен болгон амалдар. Сабагыбыздын максаты бүгүн силер натуралдык көрсөткүчтүү даража, даражалардын касиеттери жана даражалар менен болгон амалдар боюнча жаңы билимге ээ болосуңар. Ар кандай деңгээлдеги көнүгүүлөрдү иштөө менен билимиңерди өнүктүрүп, керектүү учурда пайдаланууга көнүгөсүңөр. Ошондой эле өз алдынча көнүгүүлөрдү иштеп үйрөнөсүңөр. Балдар, эсиңерде болсо, биз силер менен 7-класстын алгебра китебинин 1-бөлүмүндө сандуу жана өзгөрмөлүү туюлмалар, формула, теңдештик, туюлмаларды теңдеш өзгөртүп түзүү деген темаларды өткөнбүз. Бул темалар боюнча силерде жетишээрлик билимиңер бар деп ишенемин, балдар. Ал эми бүгүнкү биздин өтүлүүчү жаңы темабыз алгебра китебиндеги 2-бөлүмдүн 1-темасы болуп эсептелинет, балдар. Анда жаңы темага көңүл бурууңарды суранамын. Биздин бүгүнкү жаңы темабыз эң алгач эле даража деген эмне деген суроо менен башталат. Даража деп эмнени айтабыз? Бирдей көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсү даража деп аталат, балдар. Башкача айтканда, A'нын энинчи даражасы дегенибиз A'ны өзүнө өзү n жолу көбөйт деген сөз. Мисалга ала турган болсок, 2-ни өзүнө өзү 3 жолу көбөйтсөк 8. Анда бизде 2 бул 8 деген сандын 2-нин 3-чү даражасы деп жазсак болот. Башкача айтканда, 2-ни өзүгө өзү 3 жолу көбөйтүү аркылуу биз 8 деген санды алабыз. Ушундай эле 5-ти өзүнө өзү 6 жолу көбөйтүү аркылуу биз 78125 деген санды алабыз. Бул санды даража түрүндө 5-тин 6-чы даражасы деп жаза алабыз. Даражанын негизи жана даражанын көрсөткүчү. Бизге A'нын энинчи даражасы деген даража берилсин. Анда А даражанын негизи, ал эми n даражанын көрсөткүчү деп аталат, балдар. Мисалы, 12-нин 3-чү даражасы дегенде 12 А даражанын негизи, ал эми 3 даража көрсөткүчү. 7 даражанын негизи, ал эми 5 даража көрсөткүчү. 19 даражанын негизи, ал эми 2 даражанын көрсөткүчү болуп эсептелинет, балдар. Даражалардын касиеттери. Даражалар жөнүндө билимибизди жогорулатууда, балдар, биз төмөнкү касиеттерге токтолобуз. Биринчи, көрсөткүчү 1 болгон ар кандай даража анын негизине барабар. A'нын 1-чи даражасы A'га барабар. Мисалга ала турган болсок, 5-тин 1-чи даражасы 5ке барабар. 1567-нин 1-чи даражасы 1567ге барабар. 15-тин 1-чи даражасы 15ке барабар. Ал эми экинчи касиети. Ар кандай сандын 0-чү даражасы 1ге барабар. A'нын 0-чү даражасы барабар 1. Мисалга ала турган болсок, 9-дун 10-чү даражасы 1, 1789-дун 10-чү даражасы 1, 15-тин 10-чү даражасы 1. Мындан башка дагы каалагандай сандын 0-чү даражасы 1ге барабар болот, балдар. Ал эми кийинки касиети. Терс сандын так көрсөткүчтүү даражасы терс сан болот, балдар. Мисалга ала турган болсок, -3 деген терс сан берилсе, анын так көрсөткүчтүү 3-чү даражасы -27ге барабар. Бул -3-түн 3-чү даражасы дегенибиз -3-тү өзүнө өзү 3 жолу көбөйт деген сөз. Демек -27. Мисалга ала турган болсок, -2-нин 5-чи даражасы -32, -4-түн 3-чү даражасы -64, -2-нин 7-чи даражасы -28. Өзүңөр байкагандай, даража көрсөткүчтөрү баарында так санды билдирет, балдар. Кийинки 4-чү касиет. Терс сандын жуп көрсөткүчтүү даражасы оң сан болот, балдар. -2-нин 4-чү даражасы, башкача айтканда -2 терстан, даражасы 4 бул жуп сан. Демек бул -2-нин 4-чү даражасы оң сан, башкача айтканда +16-ны берет. Бул дегенибиз -2-ни өзүнө өзү 4 жолу көбөйт деген сөз. Мисалга ала турган болсок, -4-түн квадраты 16га барабар, -3-түн 6-чы даражасы 2187ге барабар. Өзүңөр көргөндөй, даража көрсөткүчтөрү жуп санды көрсөтүп турат, балдар. Балдар, керектүү жерлерин жазып отуруп унутпагыла.
Кийинки биздин бөлүмүбүз даражалар менен болгон амалдар. Даражалар менен кандай амалдарды жүргүзө алат экенбиз? Эң биринчи натуралдык даражаларды көбөйтүү. Негиздери бирдей болгон даражалардын көбөйтүндүсү негиздеринин бирини жазып, даража көрсөткүчтөрүн кошконго барабар. A'нын энинчи даражасын A'нын энинчи даражасына көбөйтүү үчүн негиздеринин бирөөсүн A'ны жазып, M'ге M'ди кошобуз. Мисалы, 2-нин 3-чү даражасын 2-нин 5-чи даражасына көбөйтөлү. Анда негиздеринин бирини 2-ни жазып, 3кө 5ти кошобуз, барабар 2-нин 8-чи даражасы. Бул 256-ны берет. Кийинкиси балдар, натуралдык даражаларды бөлүү. Негиздери бирдей болгон даражалардын тийиндиси негиздерин бирин жазып, даража көрсөткүчтөрүнү кемиткенге барабар. A'нын энинчи даражасын A'нын энинчи даражасына бөлөлү. Анда A'нын негиздерин бирини жазып, M'ден M'ди кемитебиз. Мисалы, 2-нин 7-чи даражасын 2-нин 4-чү даражасына бөлөлү. Эгерде бөлчөк түрүндө жазсак, 2-нин 4-чү даражасынан 2-нин 7-чи даражасы. Анда бирдей көбөйтүүчүлөрдүн көбөйтүндүсү түрүндө жазып алып, 2-ни өзүнө өзү 7 жолу көбөйтүп, бөлчөктүн бөлүмүнө 2-ни өзүнө өзү 4 жолу көбөйтүп жазабыз. Бөлчөктөрдү кыскартууну пайдаланып, алымындагы 4-2 менен бөлүмүндөгү 4-2ни кыскартабыз. Анда биздин алымыбызда 2 көбөйтүлгөн 2 калат. Бул 2-нин 3-чү даражасы барабар 8. Же жөнөкөй эле 2 негизин өзүнө жазып, 7-ден 4тү кемитип, 2-нин 3-чү даражасы деп тапсак болот. Даражаны даражага көтөрүү. Даражаны даражага көтөрүү үчүн даража көрсөткүчтөрүнү көбөйтүү керек. A'нын M'нчи даражасын N'нчи даражага көтөрөлү. Ал үчүн A'нын өзүнө жазып, M'ди N'ге көбөйтүп коебуз. Мисалы, 2-нин 3-чү даражасын 3-чү даражага көтөрөлү. Анда 2 3тү көбөйтөбүз 3кө. Барабар бул 2-нин 9-чу даражасы. Бул 512-ни берет. Ышыктоо үчүн көнүгүү балдар. 3-түн квадраты. Бул 3-түн квадраты дегенибиз 3тү өзүнө өзү 2 жолу көбөйт деген сөз. Демек 2 жолу көбөйтсөк 9 келип чыгат. 4-түн 3-чү даражасын 4кө бөлөлү. Бул бөлүүнүн эрежесине пайдаланып, биз даражаларды кемитебиз. Башкача айтканда, негизин 4тү жазып, 3төн 4-түн 1-чи даражасын кемитебиз. 4-түн квадраты барабар 16. 5ти көбөйтөбүз 5ке. Даражаларды көбөйтүүнүн эрежесин пайдаланып, 5 негизин өзүнө жазып, даража көрсөткүчтөрүнү кошобуз. 5-тин квадраты барабар 25. 10-дун 13-чүсү бөлүнгөн 10-дун 8-чиси. Даражаларды бөлүүнүн эрежесин пайдаланып, 13-дөн 8-чи даражасын кемитебиз. Бул 10-дун 5-чи даражасы. Ал эми 2-нин 2-чи даражасын 3-чү даражага көтөрүү үчүн даражаны даражага көтөрүүнүн эрежесин пайдаланып, 2-ни 3кө көбөйтүп, негизин өзүн жазабыз. 2-нин 6-чы даражасы барабар 64. Ал эми 10-дун 3-чү даражасын 3-чү даражага көтөрүү үчүн негизин өзүн жазып, даража көрсөткүчтөрүнү көбөйтөбүз. 10-дун 9-чу даражасы келип чыгат балдар. Көбөйтүндүнү даражага көтөрүү. Көбөйтүндүнү даражага көтөрүү үчүн А бул көбөйтүндүсүн өз-өзүнчө n даражага көтөрөбүз. Мисалы, А Б'ны n-чи даражага көтөрүү үчүн A'ны дагы n-чи даражага, Б'ны дагы n-чи даражага көтөрөбүз. 4-түн 5-чи даража, 4 көбөйтүлгөн 5ти 3-чү даражага көтөрөлү. Ал үчүн 4тү дагы өзүнчө 3-чү даражага, 5ти дагы өзүнчө 3-чү даражага көтөрсөк болот. Демек балдар, негиздери ар башка болуп, даража көрсөткүчтөрү бирдей болуп берилсе, анда биз негиздерин кашага алып, даража көрсөткүчүн кашанын сыртына жазууга мүмкүн экендигин эсиңерге саламын балдар. Бөлчөктү даражага көтөрүү. Бөлчөктү даражага көтөрүүдө бөлчөктүн алымында бөлүмүндө ошол даражага көтөрүү керек. Б'дан A'ны n-чи даражага көтөрөлү. Мында Б'ны дагы n-чи даражага, A'ны дагы n-чи даражага көтөрөбүз. Мисалы, 3төн 2-ни 3-чү даражага көтөрүү үчүн 3тү дагы 3-чү даражага, 2-ни дагы 3-чү даражага көтөрөбүз. 3-түн 3-чү даражасы 27, 2-нин 3-чү даражасы 8. 27-нен 8. Ышыктоо үчүн көнүгүү. 5-тин квадраты дегенибиз бул 5ти өзүнө өзү 2 жолу көбөйт деген сөз. Башкача айтканда 25. 24-түн 2-чи даражасы дегенибиз балдар, биз муну көбөйтүндүнү даражага көтөрүүнүн эрежесине алып келип, 3 көбөйтүлгөн 8-дин квадраты десек болот. Анда биз
көбөйтүүнү даражага көтөрүү эрежесин пайдаланып 3-тү дагы өзүнчө экинчи даражага, 8-ди дагы өзүнчө экинчи даражага көтөрөбүз. 3-түн квадраты 9, 8-дин квадраты 64. 9-ду 64-кө көбөйтсөк 596. 2-нин 4-үнчү даражасы көбөйтүлгөн 5-тин 4-үнчү даражасы. Биз муну 2 көбөйтүлгөн 5-тин 4-үнчү даражасы деп жаза алабыз. Анткени даража көрсөткүчтөрү окшош, ал эми негиздерини көбөйтүндү түрүндө жазабыз. Анда 2-ни 5-ке көбөйтсөк 10-дун 4-үнчү даражасы. 4-түн 6-нчы даражасынан 12-нин 6-нчы даражасы. Биз муну 12 бөлүнгөн 4-түн 6-нчы даражасы деп кашаага алып, даража көрсөткүчүн кашанын сыртына жазабыз. Анда 12-ни 4-кө бөлсөк 3, 3-түн 6-нчы даражасы бизде 729 берет балдар. Азаматсыңар. Анда балдар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктаймын. Бүгүнкү сабакта силер натуралдык көрсөткүчтүү даража деген эмне, даражалардын касиеттери жөнүндө жаңы билимге ээ болдуңар. Ошондой эле даражалар менен болгон амалдар менен тааныштыңар. Анын n-чи даражасын анын n-чи даражасына көбөйтүү үчүн негиздери бирдей болгон даражаларды көбөйтүүдө негиздердин бирини жазып, даража көрсөткүчтөрүнү кошобуз. Негиздери бирдей болгон даражаларды бөлүүдө даража негиздин бирини жазып, даража көрсөткүчтөрүн кемитебиз. Даражаны даражага көтөрүүдө даражаларды көбөйтөбүз, негизин өзүнү жазып. Ал эми көбөйтүлгөнү даражага көтөрүүдө ар бирини өз-өзүнчө даражага көтөрөбүз. Анын n-чи даражасы, бунун n-чи даражасы. Ал эми бөлчөктү даражага көтөрүүдө бөлчөктүн алымын дагы, бөлүмүн дагы өз-өзүнчө даражага көтөрөбүз деп түшүндүрүп кеттик балдар. Азаматсыңар. Анда үйгө тапшырма. Китебиңердин 24-чү бетиндеги номер 3-чү, 26-чы бетиндеги номер 16-чы, 17-чи, 28-чи бетиндеги номер 20-чы, 30-чу бетиндеги номер 26-чы, 28-чи, 32-чи бетиндеги номер 31-чи, 43-чү көнүгүүлөрдү иштеп, менин WhatsApp номериме жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан амандашканча сак саламатта калгыла балдар.